Туугандар, мындай. Имам Абу Ханифа рахматуллах алейх, бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүнүйөдөн кайткандан кийин 69 жылдан кийин дүнүйөгө келген да. Эми 69 жыл муну кечеге эле жыл да. Табииндердин алтын доорун көргөн сахабаларды, то есть өзү табиин сахабаларды көргөн киши да бул. Албетте биз пайгамбарыбызды таштап коюп, имам Абу Ханифанын аркасынан кетип калып деген андай кеп эмес. Ошо пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдо имам Абу Ханифа ошол жерде жүргөн. Куран, хадисте бизге сизге ушунчалык жакшылык кылганы, канча деген Куран, канча деген хадистин бул мээсинде жат, сизге бизге талаштуу, кайчылаш болуп келгендердин баардыгын өз ордуна, өз амалына коюп, ушунча илими менен бизге даярдап берип кеткен киши да бул. Мисалы, намаз окуу боюнча намаз окуйлубу, окубайлыбы? Бул жерде Ханафи, Шафии деп бөлүнбөйт. Малики, мазхабка бөлүнбөйт. Себеби Алла Таала окугула деп койгон, болду. Экинчиси, 5 убакыт намаз окуйбузбу же канча окуйбуз? 3бү, 6бы? Имам Абу Ханифадан, имам Шафиден суралбайт. Оюңуз кандай, айтып койбойсузбу? Биз Ханафи мазхаб кандай кылайлы? Токто, бу жерде эч кандай мазхаб жок. Намаз окуйбузбу, окубайбызбы? Мазхаб жок. Түшүндүңүзбү? 5 убак окуйбузбу же канча окуйбуз? Бул мазхаб жок. Каерде мазхаб? Кандай окуйбузга келгенде? Биринчи башта канча жолу кол көтөрөбүз? Аминди ичтен айтабызбы, сырттан айтабызбы? Пут кандай туруш керек? Мына эми имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхтен сурайбыз. Аминди ичинен да айтат экен, сыртынан да айтат экен. Сиздин оюңуз кандай өзү? Эмне кылайлы? Бияга биздин илим жетпейт эми, ака. Кандай кылабыз бияка? Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх айтат. Амин, мисал айтып атам да мен. Амин бул дуа. Никене? Дуа. Истажиб деген мааниде дуа. Исим фейл деп коет араб грамматикасында. Дуа боюнча жараткан Алла Таала буйрук берип атат. Уду Рабба, тадарруа ва хуфия, сен Роббуңа дуа кылгын, жалдырап, жалбырап, жашыруун, үнүңү чыгарбай, купия дуа кыл. То есть аминди ичиңден айт. Дегенче, бул жагын башкаларды. Ошон үчүн мазхабтын ортосунда бир дагы башка мазхабтар деле үн чыгарып айтты дегендер деле, үн чыгарбай айтты дегендер деле болбойтка айткан эмес, жакшыраакка айткан. Биздин мазхабта жакшыраагы үндүн ичинен айтып. Аны үн чыгарып айтып алса намаз бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Түшүндүңүзбү? Алар эмне деди? Үн чыгарып айткан жакшыраак деди. Үн ичинен айтып койсо намаз бузулбайбы? Бузулбайт. Биздин Орто Азия чөлкөмүндө экенбиз, таксырлар. Бул жерде Ханафи мазхабты карманып келгендер дагы үндү ичинен айткан, купия айтканды карманып келген. Биз аминди айтабыз. Ойлобоңуз сиз айтпайсыз депчи. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде 13 кылымга арыткан, алхамдулилла, Орто Азия мусулмандары Ханафи мазхабтан неме кылган да. Анан кийин мына жердеги сиз кошумча айтканыңыз. Так. Туура айтасыз. Кээде аша чапкандар бар. Мойнубузга алышыбыз керек. Имам Абу Ханифа айтканды, айтпаганды айтты дегендер. Бул дагы жалаага кирет да. Ошон үчүн биринчи таксыр ошо имам Абу Ханифа айтканын көрсөтүңчү мага. Караңыз, жөнөкөй бир кишиге жала жапсаңыз күнөө болот. Эми дин туурасында, дин барасын жала жапкан өтө чоң күнөө. Болгондо дагы Абу Ханифа рахматуллаху алейх мазхаб башчыга сиз жала жаап атасыз. Ор эртеге кыямат күнү сизден сураса, мен айткан эмесмин, каерден окудуң, ким айтты сага десем, эмне дейсиз сиз? Ошон үчүн Ханафи мазхабты Ханафи мазхабтай карманыш керек, аша чаппай. Эми андан дагы коркунучтуурагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга жала жабуу. Ман кадаба алейя мутааммидан фальятабава мақадаху минан нар. Ким мага жалгандан, жалган жала жаап отурган болсо, жайын дозоктон даярдасын деди пайгамбарыбыз. Ошон үчүн хадис айтып атканда ойлонуп сүйлөйлү. Ушу хадиспи, хадис эмеспи? Пайгамбарыбызды айтпаганды пайгамбарыбызды айтты деп айта турган болсоң, охо, пайгамбарыбыз айтат, ким мага жала жаба турган болсо, ким мага жалган айта турган болсо, дозоктон жайын даярдасын. Бул мутаватир хадис.
Mutawatир hadis деген мааниси мындай. Буну кайтара турган болсоң, имандан ажырап каласың деген сөз. Буну кайтарган киши иманды жаңылоо важип болот деген сөз. Жөн эле хабари вахид эмес, мындай жөнөк хадис эмес бул. Буну ар доордо пайгамбарыбыздан кийин сахабалар, табиин ар бир доордо эң болбоду дегенде 3 киши адилеттүү, таза, таква кишилер айтып келген да. 3 миллион адам айтып келген буга. Ошон үчүн этияттаныш керек булар туугандар. Албетте мына эми чогуу зикир кылуу эмес. Бизде ошо таалим катары болуп калган. Өзү намаз, ассаламу алейкум менен бүтүп. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баарына үммөттүн ар бири бул зикир инфиради болуш керек. Инфиради дегени жеке. Бул намазды үйрөнүп алдыңызбы? Алхамдулилlah. Эми намаз бүткөндөн кийин астагфирулла. Пайгамбарыбыз намаз бүткөндөн кийин такбир менен эме кылат эле дейт, билдирет эле дейт. Аллаху акбар, андан кийин астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Бул сүннөт. Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Табаракта я дал жалали вал икрам. Бул сүннөт. Аятал курси, субханалла 33 жол, алхамдулилlah 33 жол, Аллаху акбар 33 жол. Имам айтса айтпаса деле сиз жеке буну толтуруңуз. Жалгыз окуп, үйдө окусаңыз деле, тиякта болсо да бул сүннөт. Буга баардык сооптору да айтылган, өкүмдөрү да айтылган. Буну иншалла карап туруп баардыгын толтурам. Ушуну эми бул айтып атканда туура, пайгамбарыбыз баарын топтоп, субханалла, давай айткыла барыңар, субханалла, алхамдулилlah, давай кайталагыла, алхамдулилlah, андай жок, андай эмелер. Алар бирок үммөткө үйрөтүү максатында, себептен азыр алхамдулилlah эми намаз окуп аткандар бар. Эми араб алифбесин үйрөнүп намаз окуп аткандар, ошолорго же болбосо азыр гаплеттин доору. Доордойдон жүгүрүп келип эле мешитке кирди. Унутуп деле калды, субханалла деп эстетип койсоң, субханалла бар эмес беле, субханалла депчи. Эстей калат да. Бекапарга эстетүү, билбегенге билдирүү максатында. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баардыгын ошондой кылды дегенде айтпай эле турабыз биз ханафилерди элечи. Ошон үчүн туура түшүнүш керек да. Бекапарларды эстетүү, жахилдерге билдирүү максатында, үммөткө таалим берүү максатында ушундай айтылып калган. Макулбу?